Саламатсыздарбы? Сабактардын планын даярдоодо жана предметтик тесттерди түзүүдө кыйналып жатсаңыз, анда жасалма интеллектти колдонсоңуз болот. Жасалма интеллекттин жардамында каалагандай суроолоруңуздарга жоопторду жана маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошондой эле математика, физика, химия, биология жана башка предметтердин ар кандай маселелердин чыгарылышын таппай кыйналсаңыз, жасалма интеллектке ошол маселенин берилишин жазып чыгарып берүүнү сурансаңыз, ал маселенин толук чечмеленишин сизге чыгарып берет. Жасалма интеллект менен иштөө үчүн Chrome браузерини ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин биз адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Биз иштей турган жасалма интеллект ChatGPT. Эгерде адрестик жолчого сайттын адресин толук билбесеңиз, бул жака ChatGPT деп эле жазсаңыз болот. Эгерде англис тилинде жазуудан кыйналсаңыз, анда кириллица менен chat деп жазсаңыз, бул жерден ChatGPT деп чыгып калат. ChatGPT дегенди тандап койсок, бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Биринчиде турган ошол ChatGPT деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Бул сайт менен иштөө үчүн биз сайтка катталышыбыз керек. Сайтка катталуу үчүн оң тарапта турган зарегистрироваться же болбосо sign up деген баскычты басабыз. Басканыбызда катталуу страницасы жүктөлөт бул жака. Бул жерден эгерде сиз страницаны орусча которуп алып иштесеңиз да болот. Бул жактан катталуу үчүн адрес электронной почты деген жерге электрондук поштаңызды жазасыз, андан кийин продолжить деген баскычты басуу аркылуу катталсаңыз да болот. Google аккаунт аркылуу катталуу жеңил, ошондуктан бул жерден продолжить Google деген баскычты басуу менен Google аккаунт аркылуу катталсак болот. Продолжить Google деген баскычты басканыбызда бул жактан аккаунтубуз чыгып калат. Эгерде сизде компьютерде бир нече аккаунт бар болсо, бул жерден аккаунттардын тизмеги чыгып калат. Ал жерден өзүңүз аккаунтуңузду тандап койсоңуз болот. Азыр бул жерден биз аккаунтту тандап коебуз. Аккаунтту тандагандан кийин бул жактан продолжить деген баскычты басабыз, же болбосо continue деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда кийинки бет жүктөлөт. Бул жерде полное имя деген жерге өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазып коесуздар. Азыр мен бул жерге мугалим деп жазып турайын. Андан кийин день рождения деген жерге өзүңүздөрдүн туулган күнүңүздөрдү жазып койсоңуздар болот. Андан кийин бул жерден продолжить деген баскычты басабыз. Продолжить деген баскычты басканыбызда биз сайтка катталабыз. Мына сайтка катталдык. Сайтка катталгандан кийин оң тарапта бул жерден аккаунтуңуздардын белгиси чыгып калат. Бул жакта сол тарапта сиздер чатка жазган маалыматтар улам сакталат. Ал эми бул жерге биз сообщить ChatGPT деген жерге промпт жазабыз, башкача айтканда суроону жазабыз. Бул ChatGPT'нин дагы бир өзгөчөлүгү кыргыз тилине толук түшүнөт. Ошондой эле алдыңкы суроону дагы эстеп калат. Жана бул жерден сүрөт дагы даярдап берет. Напиши код дейт, код дагы жазып берет жана башка. Эми бул жерге биз суроону жазалы. Ошондой эле бул жактан сиздер суроону голосовой түрүндө берсеңиздер да болот. Бул жерден текст түрүндө берсеңиздер да болот. Азыр бул жака биз промпту жазабыз. Математика предмети боюнча 7-ci класстарга
теңдеме темасына сабактын планын жазып бер дейли. Андан кийин бул жерден биз жөнөтүү баскычын басып койсок болот, же болбосо Enter клавишасын басып койсок да болот. Мына бизге азыр сабактын планын даярдап атат. Мына сабактын планын даярдап бүткөнгө чейин күтөбүз. Мына толук сабактын жүрүшү, кайталоо дейт, жаңы теманы түшүндүрүү, мисалдарды чечүү. Сабактын планын даярдап берди. Сабактын планын даярдагандан кийин бул жакта ушул жерде чат улам сактала берет. Азыр бул чат теңдеме сабагы планы болуп сакталып калды. Эгерде сиздер чаттын темасын өзгөртүүнү кааласаңыздар, бул жерден үч чекитти басып туруп, переименовать деген баскычты басып, бул жака өзгөртүп жазып койсоңуздар да болот. Теңдеме 7 класс деп жазып коелу. Мына Enter басып коебуз. Бул чат ушул аталышта сакталып калды. Андан кийин бул жака биз дагы улам суроолорду жаза турган болсок, ал маалыматтар ушул теңдеме 7 класс деген чаттын ичине сактала берет. Бул чат GPT'нин өзгөчөлүгү алдыңкы берилген суроону эстеп калгандыгында бул жерге биз суроону кайрадан толук теманы жазып отурбайбыз. Бул жерге мисалы мындай деп жазып көрөлү. Азыр ушул эле тема боюнча 5 сабактын планын даярдап бер десек, теманы жазбайбыз. Жөн эле ушул тема боюнча десек, кайсы тема боюнча сөз болуп жаткандыгын чат GPT өзү эстеп калат. Ушул тема боюнча сабактын 5 планын даярдап бер десек болот. Мына азыр бизге ушул теңдеме темасы боюнча 5 сабактын планын даярдап берет. Мына 5 сабактын планы турмуш менен байланыштырып, ошондой эле теориялык жана башка багыттарды байланыштырып, бул жерде мына тереңдетүү, баалоо жана башка. Мына сабактын планын даярдап берди, ушул эле чаттын ичине сактап атат. Бул жазылган маалыматты биз Word'ко кантип сактайбыз? Төмөн жакта бул жерде копировайттын белгиси турат. Бул жерден копировайттын белгисин бассак, бул текст көчүрүлөт. Бул текстти белгилеп отуруунун кажети жок. Мисалы мындай кылып туруп белгилештин кереги жок. Мындай кылып белгилештин кереги жок. Жөн эле төмөн жакта турган копировайттын белгисин бассак көчүрүлөт. Бул жактан Word тексттик редакторун ачабыз дагы. Бул жерден биз ошол көчүрүлгөн текстти коебуз. Мына текст коюлду. Андан кийин бир сыйра карап редакторлойбуз дагы. Сактап койсок болот, же болбосо принтерден кагазга печать этип чыгарып алсак болот. Эми ушул эле тема боюнча дагы түзүп бер десек, мисалы ушул эле тема боюнча мындай дейли. STEM сабактын планын даярдап бер дейли. Мына эми STEM багытындагы сабактын планын даярдап берет бизге азыр.
мына жаза баштады. Азыр теңдеме темасы боюнча эми бизге STEM багытындагы сабактын планын даярдап берет. Бир эле тема боюнча сиздер ар кандай багыттагы сабактын планын даярдап алсаңыздар болот. Ушундай кылып каалагандай сабактын планын даярдап алып иштесеңиздер болот. Жанагындай эле бул сабактын планын Word'ко көчүрүп баруу үчүн бул жерден копирайтинг белгисин басып туруп Word'ко коюп, андан кийин принтерден чыгарып алсак болот, же болбосо электрондук түрдө сактап алсак да болот. Бул жактан дагы сакталып кала берет, өчпөйт. Ушул жактан тапсаңыздар да болот. Эми бул жерге мындай деп көрөлү. Ушул тема боюнча тесттик суроолорду түзүп бер десек, мына кайсы тема боюнча сөз болуп жатканын өзү түшүнөт. Бизге жалаң теңдемеге байланыштуу тестти даярдап берет. Мына азыр 3-4 суроону даярдап атат. Туура жоопторун менен кошо берип атат. Эгерде туура жооптордун ачкычтарын бербесе, эң акырында ушул тесттин ачкычтарын чыгарып бер же даярдап бер десек, ачкычтарын дагы даярдап берет. Азыр бизге биротоло ачкычтары менен кошо даярдап берип атат. 2-3 мүнөттүн ичинде сабактын планын дагы, тесттик тапшырмаларды дагы даярдап алсаңыздар болот. Эми бул жерден биз башка маалымат менен иштөө үчүн бул жерден биз теңдемеди азыр бул жака жаза бере турган болсок, маалыматты ушул теңдеме 7-класс деген чаттын ичине сактай берет. Биз суроолорду багытына жараша өз-өзүнчө чат кылып сактаганыбыз жакшы. Жаңы чатты кантип ачабыз? Жаңы чатты ачуу үчүн өйдө жакта бул жерде карандаштын белгиси турат. Бул новый чат деген. Ушул карандаштын белгисин басып койсок, бизге жаңы чат ачат. Эми бул жерден биз пизага багытталган тесттик суроолорду түзүп бер десек, пизага багытталган тесттик суроолорду түзүп берет. Мисалы мындай дейли, азыр 7-класстарга пизага багытталган сынчыл ой жүгүртүүчү тесттик тапшырмаларды түзүп бер дейли. Азыр пизага багытталган сынчыл ой жүгүртүүчү тесттик тапшырмаларды түзүп берип атат. Бул жерде маселе берилип атат, текст берилип атат, тексттен кийин суроо берилип атат. Бул текстке байланыштуу 3 суроону даярдап атат. Ар бир текстке демек 3төн суроо түзүп берип атат. Биз окуучуларга ушундай сынчыл ой жүгүртүүчү тесттик суроолорду көбүрөөк беришибиз керек, анткени алардын сынчыл ойлоосун өнүктүрүшүбүз керек. Эми ушул жерге эле башкача суроо түзүп көрөлү. Бул жерге мындай дейли. Математика боюнча 7-класстарга таблицалык суроолорду түзүп бер дейли. Таблицалык суроолорду, таблицага жайгаштырылган суроолорду түзүп берсин азыр бизге. Бул жерден бизге таблица түрүндөгү суроолорду түзүп берип атат.
геометриялык параметрлер дейт мына. Бул жерден сиздер функция боюнча берип атат. Ушундай кылып ар кандай таблицалык суроолорду бул жерде үй бүлөлүк чыгымдарды эсептөө дейт мына, турмуш менен байланышкан суроолор түзүп атат мына бул жерде. Чыгымдар, кирешелер, анан бул жерде калган акча дейт. Бул жакта ар бир тапшырмага 3төн суроо кошуп атат мына. Ушундай кылып сиздер ар кандай суроолорду түздүрүп алсаңыздар болот. Эми бул жерге дагы мындай деп жазалы. Математика боюнча 7 класстарга туура же туура эмес деген жоопторду белгилей турган таблицалык суроолорду түзүп бер десек мына. Эми бизге туура же туура эмес деген жоопторду белгилей турган таблицалык суроолорду даярдап берет мына. Бул жерден ушундай суроолорду даярдап берип атат мына. Окуучу бул жактан туура же туура эмес деген жоопторду белгилеш керек. Бул суроолорду сиздер ар кандай платформаларга жайгаштырып, окуучулардан электрондук түрдө алсаңыздар болот. Мына сиздер каалагандай суроолорду, тесттерди, сабактардын иштелмелерин жана башка даярдап алсаңыздар болот. Тапшырмаларды даярдаганга дагы 2-3 мүнөт убакыт кетет. Эгерде бул тапшырмалардын жоопторун таба албай кыйналсаңыз, анда бул жака ушул деп эле жазасыздар. Ушул десеңиздер кайсы маалымат боюнча сөз болуп жаткандыгыны, алдыңкы турган маалыматты ChatGPT өзү түшүнөт. Мисалы, ушул суроолордун ачкычтарын чыгарылыштары менен даярдап бер десек, мына ачкычтары жана чыгарылыштары менен бизге даярдап берет. Бул жактан даярдап атат. Мына туура, туура эмес. Эгерде сиздер өзүңүздөр таппай калсаңыздар, ушинтип жазсаңыздар, ачкычтарын дагы сиздерге даярдап чыгарып берет. Бул жагына чыгарылышын дагы жазып кетип атат мына. Бул жакта суроо, бул жакта чыгарылышы мына. Бул жакта да чыгарылышыны талап кылган жерлерде чыгарылышы менен көрсөтүп берип атат. Жөн эле белгилей турган жерден ачкычтарын гана көрсөтүп кетип атат. Ушундай кылып даярдап алсаңыздар болот. Андан кийин бул жака дагы өзүнчө жаңы чат ачсак болот. Мына эгерде бизге сабактын планы керек болсо, мына теңдеме 7 класс деген чатты тандасак, бул жакта сабактардын планы турат. Эгерде PISA тесттик тапшырмалары дегенди тандасак, бул жакта мына жанагы даярдаган тапшырмаларыбыз. Эми бул жерден биз дагы
новый чат деп жаңы чат ачсак болот. Эми өзүнчө ар бир теманы өз өзүнчө чат кылып ачсаңыздар аралашып калбайт, анткени кийин тапканга жеңил болот. Эми бул жерге мындай деп жазалы. Ошондой эле бул жактан сиздер ар кандай сүрөттөрдү даярдасаңыздар болот. Бул чат GPT менен сүрөттөрдү даярдоо үчүн бир күнгө 4 гана суроого жооп алууга болот. Сүрөттөр менен иштегенде 4 мүмкүнчүлүктү колдонгонуңуздардан кийин эртеси күнү дагы 4 мүмкүнчүлүктү колдоно бересиздер. Ар бир күнгө 4 гана мүмкүнчүлүк берет. Бул жерге мисалы мындай деп жазалы. Кышындагы коёндун сүрөтүн тартып бер дейли. Биз суроону канчалык так жазсак, бизге маалыматтарды ошончолук так чыгарып берет. Мына бизге азыр сүрөттү даярдап атат. Азыр сүрөт жүктөлөт. Бул жерде кыштын кооз көрүнүшү, тоолор жана кар баскан бактар менен курчалган тунук тоңгон көл тартылган дейт. Азыр бизге коён дегенди түшүнбөй калыптыр да. Бул жерде ушул сүрөткө коёнду кошуп тартып бер, же болбосо даярдап бер дейли. Даярдап бер дейли. Ушул сүрөткө дедик. Азыр ушул сүрөткө коёнду кошот. Алдыңкы маалымат эмне жөнүндө болуп жаткандыгын өзү эстеп калат. Мына жанагы сүрөткө, мына ушул сүрөткө дедик. Демек алдыңкы сүрөт эмне жөнүндө болуп атканын ChatGPT өзү эстеп калган. Бул жерде мына коёндун сүрөтүн кошуп даярдап берди. Эми бул сүрөттү сиздер компьютерге көчүрүп алсаңыздар болот. Ал үчүн бул жерде ылдый карап турган стрелканы бассаңыздар компьютерге көчүрүлөт. Ушундай кылып ар кандай сүрөттөрдү даярдап алсаңыздар да болот. Мисалы бул жака кыска жомоктун текстин жазып туруп жөнөтсөңүздөр, ошол жомокко байланыштуу сүрөттү даярдап берет. Ошондой эле бул жерден дагы жаңы чат ачып туруп, дагы кийинки мүмкүнчүлүктү карап көрөлү. Бул жерде мындай дейли, азыр функция жазалы. Y барабар x квадрат дегенди x көбөйтүү x деп койсок болот. X квадрат минус 3x плюс 5 деп жазалы. Функциясынын графигин түзүп бер дейли. Мына азыр бизге функциянын графигин түзүп бериш керек. Азыр анализ жүргүзүп атат. Мына бир аз күтөбүз анализ жүргүзгөнгө чейин. Азыр бизге функцияны жазды. Бул жакта мына функциянын графигин сызып атат. Мына функциянын графигин сызып берди. Эми бул жерге дагы башкача суроо берип көрөлү. Ушул эле график боюнча мындай дейли. Ушул графиктен өсүү жана кемүү аралыктарын өзгөчө түстөр менен белгилеп көрсөтүп берчи дейли. Мына азыр бизге өсүү кемүү аралыктарыны көрсөтүп бере алабы, ошону карайбыз азыр.
өзгөчө түстөр менен белгилеп көрсөтүп бер дедик. Азыр анализ жүргүзүп атат. Мына бул жерден өсүү кемүү аралыктарыны өзгөчө түстөр менен берди. Мына кемүүчү интервал, мына кемүүчү интервал бул жактан көрсөтүп атат. Мына андан кийин өсүүчү интервалды башкача түс менен берип атат. Бул жерде критикалык чекитти дагы өзгөчө белгилеп көрсөтүп атат. Мына кызыл аймак кемүүчү интервал дейт, минус чексизден 2-ден 3-кө чейин кемийт дейт. Өсүүчү интервал 2-ден 3-төн плюс чексизге чейин. Апельсин чекит дейт, критикалык чекит 2-ден 3 чекити, бул критикалык чекит дейт. Мына кошумча дагы суроолорду берсек, бул жактан сырыт. Ар кандай фигуралардын сүрөттөрүн дагы сыздырып алсаңыздар болот. Азыр бул жерде биз 3 чийме сыздык, коёнун сүрөтү 4-өө болуп тур азыр. Аз бул жерге мындай деп суроо берип көрөлү. Жөн эле мындай деп жазалы: трапециянын сүрөтүн трапециянын чиймесин сызып бер дейли. Азыр бизге трапециянын чиймесин даярдап берет. Азыр бул жерде интернет бир аз жайыраак болуп калгандыктан чийме көрүнбөй калышы мүмкүн. Азыр бул жерден страницаны обновлять этип коелу, көрөлү. Бул жерден биз суроону көчүрүп туруп кайра жөнөтүп көрөлү. Анткени интернет жайыраак болуп калса дагы толук чыкпай калышы мүмкүн. Азыр бул жерде анализ жүргүзүп атат. Анализ жүргүзгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Трапециянын чиймеси аз чыгыш керек эле. Интернет жайыраак болгондуктан толук чыкпай, мына эми чыгып атат. Мына төмөнкү база дейт. Бул жерде трапециянын чиймеси жогорку жана төмөнкү базалар дейт. Бул жерде башкача кылып бизге сызып берди. Мына жерде дагы башкачараак кылып сызып коюптур. Эгерде биз суроону так жана туура берсек, биз берген суроого так маалыматтарды алсак болот. Сиздер дагы ушундай кылып чат GPT-ни колдонуп, ар кандай маалыматтарды алсаңыздар болот. Азыр бул жерден мисалы ар кандай тапшырмаларды чыгарып алсаңыздар болот. Азыр новый чат дедик. Азыр мен бул жерге жөнөкөй эле жазайын, бул жерге мындай деп эле жазайын. Азыр мен теңдеме жазып көрөйүн. X квадрат дегенди x көбөйтүү x дейин. Андан кийин минус 3x. Андан кийин бул жерге минус 4 барабар 0 дейин. Теңдемесин чыгарып
чыгарып бер дейли мына. Ал бизге теңдемени чыгарып берет, мына теңдемени чыгарып атат. Кандай гана маселе мисал болбосун берсеңиздер, анын чыгарылышын чыгарып берет. Бирок өзүңүздөр дагы бир сыйра карап көрөсүздөр, анткени айрым учурда ката кетип калышы мүмкүн, ошондуктан өзүңүздөр дагы карап чыгасыздар. Ушундай кылып чат GPT'ни колдонуп, каалагандай суроолоруңуздарга маалыматтарды алсаңыздар болот, ошондой эле сүрөттөрдү даярдасаңыздар болот, чиймелерди сызсаңыздар болот, чат GPT'ни колдонуңуздар.